Саламатсыздар бир туугандар, бүгүн биз силер менен Кудайдын адамзатты куткаруу планы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул сөз сиз үчүн өзгөчө, баталуу жана бошотуучу сөз болот деп ишенем. Анткени Кудай сизди өзгөчө план менен, өзгөчө максат менен жараткан. Кудай адамзатын өзгөчө план менен, өзгөчө максат менен жараткан. Бирок биз билгенибиздей тилекке каршы адамзаты Кудайга тиле албастык кылып, күнөө кетирип, Кудай белгилеп койгон пландан айрылып, жана өзү каалагандай жашоону, күнөөнүн жолун тандап алды. Кандай деп ойлойсуз? Кудай адамдын күнөө кетирерин, күнөөгө батарын, адамзатынын күнөөгө батарын билди беле? Кудай адамды, адам менен обону жаратып жатканда, алар күнөө кетирерин, Кудайга тиле албастык кылаарын билди беле? Албетте билген. Эгерде Кудай билген эмес десек, анда биз Кудайга шек келтирген болор элек. Эгерде Кудай билген эмес десек, анда биз Кудайдын бардыгын билүүчү касиетине, бардыгын алдын ала билүүчү касиетине биз шек келтирген болор элек. Кудай билген. Кудай адам менен обону жаратып жатканда, алар күнөө кыларын, Кудайга тиле албастык кыларын билген. Кудай билсе дагы аны жаратты. Кудай билген сиздин күнөөкөр болуп төрөлөрүңүздү, күнөөкөр болуп төрөлгөндөн кийин канчалаган күнөөлөргө батарыңызды Кудай билген. Ал билсе дагы сизди жаратты. Анткени ал ушундай Кудай. Ал мээримдүү, ал сүйүүчү Кудай, ырайымдуу боорукер Кудай. Анткени ал дүйнө жарала электе эле адамзатты куткаруу планын белгилеп койгон. Асман менен жер, аалам, дүйнө жаралганга чейин эле ал өзүнүн адамзатты куткаруу планын белгилеп койгон. Ал сиз күнөө кетиргенде, же адам менен обо күнөө кетиргенде, ошол замат өзүнүн куткаруу планын ойлонуштуруп баштаган жок. Ал алдын ала билгендиктен, алдын ала эле дүйнө жаралганга чейин эле, адамзаты жаралганга чейин эле өзүнүн куткаруу планын белгилеп койгон. Биз муну кайдан билебиз? Бул ыйык жазууда, Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм 4-аяттан баштап жазылат. 3-аяттан баштап окуйлу. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз, Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын дейт. Демек, Кудай Ата өзүнүн балдарына, өзүнүн уулу Иса Машаякка ишенгендерге асмандагы ар кандай рухий баталарды берген. Ар кандай рухий баталар. Эмне үчүн бул чындык, эмне үчүн бул абдан маанилүү? Анткени бул дүйнөнүн материалдык баталарынын баары ал өтүп кетет. Байлык, бийлик, атак, даңк канчалык бизге мындай реалдуу көрүнбөсүн, канчалык алар бизди кармабасын, канчалык алар адамзатын байлабасын, бирок алардын баары өтүп кетет, алардын баары убактылуу. Бирок рухий баталар, асмандагы рухий баталар, алар түбөлүктүү. Рухий жемиштер, бул сүйүү, тынчтык, кубаныч, жана башка рухий баталар бүгүнкү дүйнөгө жетишпеген нерсе. Булар абдан баалуу, булар абдан маанилүү, булар өтүп кетпей турган түбөлүктүү баталар. Мына ушул рухий баталарды Кудай өзүнүн балдарына берген экен. 4-аятта: биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун эле Машаяк аркылуу тандап алган. Мына Кудайдын адамзатты куткаруу планы дүйнө жарала электен мурун эле белгиленген. Машаяк аркылуу тандап алган. Демек, өзүнө ишенгендерди, өз уулу Иса Машаякка ишенгендерди Кудай дүйнө жаралганга чейин эле, асман менен жер, адамзатты жаралганга чейин эле Кудай тандап алган экен. 5-аятта: өз калуусу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Демек, биз Кудайдын тандалгандары, биз Кудайдын балдары, биз дүйнө жаралганга чейин эле, асман менен жер жаралганга чейин эле Кудай бизди тандап алган. Асман менен жер, дүйнө жаралганга чейин эле Кудай бизди өзүнө бала кылып алган. 6-7-аяттарда: Кудай өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн сүйүктүү уулу аркылуу бизге мол ырайым көрсөттү. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп
күнөөлөрүбүз кечирилди. Адамзаттын күнөөсү, башкача айтканда, Кудайдын уулу Иса Машаякка ишенгендердин күнөөлөрү дүйнө жаралганга чейин эле кечирилген. Биздин, менин жана сиздин кечеки, бүгүнкү, азыркы жана эртеңки күнөөлөрүбүздүн куну дүйнө жаралганга чейин эле төлөнгөн. Албетте бир тууганым, бул муну билдирбейт. Эгерде менин күнөөлөрүм, кечеки, бүгүнкү, эртеңки күнөөлөрүм дүйнө жаралганга чейин эле анын куну төлөнгөн болсо, анда мен күнөө кыла беришим керек дегенди билдирбейт. Эртең күнөө кыла берсем болот, анткени эртеңки күнөөлөрүмдүн куну дагы төлөнгөн деп күнөөгө андай мамиле кылбашым керек. Жок, бул таптакыр туура эмес. Биз мүмкүн болушунча күнөө кылбай, ыйыктыкка жашаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени күнөөнүн натыйжасы, күнөөнүн кесепети абдан оор болот. Бирок бул чындык. Биз өткөн күнөөлөрүбүз үчүн, алардын айынан өзүбүздү күнөөкөр сезе бербешибиз үчүн, кечеки күнөөлөрүбүз, бүгүнкү күнөөлөрүбүз, алардын куну, эртеңки күнөөлөрүбүздүн куну дүйнө жаралганга чейин эле төлөнгөн. Күнөөлөрүбүз кечирилген. Демек, кантип кечирилген? Кудай Ата биздин күнөөлөрүбүздүн кунун дүйнө жаралганга чейин эле Исанын өз уулун курмандыкка чалып, ошол аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн кунун төлөп койгон. Бул аркылуу биз ого бетер Кудайга жакындап, ого бетер Кудайга жабышып, ого бетер ыйыктыкка умтулушубуз керек. Ыйыктыкта жашаганга бул бизге күч бериш керек. Демек, Кудайдын сизди жана мени куткаруу планы дүйнө жарала элек белгиленген. Кудай адамды жаратканда, адам күнөө кетиргенден кийин, Кудай ошол өзүнүн адамзатты куткаруу планын иш жүзүнө ашырып баштаган. Кандай деп ойлойсуз? Кудай ошол адамзатты куткаруу планын эң биринчи жолу кимге ачып берди? Паузага коюп, бир аз ой жүгүртүп көрсөңүз болот. Кудай адамзатты куткаруу планын эң биринчи жолу кимге ачып берди? Башталыш 3-бөлүм 15-аятта Кудай адамзатты куткаруу планынын, албетте толугу менен эмес, кичинекей бир бөлүгүн, океандын бир тамчысын десек болот, эң биринчи жолу шайтанга ачып берди. Башталыш 3-бөлүм 15-аятта аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың. Демек, аялдын тукуму келечекте бул Иса Машаяк төрөлөт. Ал адамзатты күнөөдөн куткарат. Ал адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алып өлөт. Ал 3-чү күнү кайра тирилет деп алдын ала айтылган пайгамбарчылык, башкача айтканда, Кудайдын адамзатты куткаруу жолу. Демек, эң биринчи жолу Кудай өзүнүн ошо адамзатка болгон адамзатты куткаруу планын шайтанга ачып берген экен. Мезгилдин толуктугу, убакыт сааты келип жеткенде, Кудай адам болуп келди. Ал кыздан төрөлдү. Адамзаттын күнөөсү үчүн азап чегип өлдү. Көргө коюлду. 3-чү күнү кайра тирилди. Жана 40 күндөн кийин асманга жогору көтөрүлүп кетти. Иса Машаяктын адам болуп келиши, кыздан төрөлүшү, сиздин жана менин күнөөм үчүн азап чегип өлүшү, көргө коюлушу, 3-чү күнү кайра тирилиши жана 40 күндөн кийин асманга жогору көтөрүлүп кетиши жөнүндө Кудай дүйнө жарала элек эле кандай пландаштырса, так ошондой аткарылды. Кудайдын бул планын адам дагы, кырдаал дагы, шайтан дагы токтотууга, бузууга токтото алган жок, буза алган жок, өзгөртө алган жок. Адам, шайтан Кудайдын бул адамзатты куткаруу планын токтотууга аракет кылды. Эсиңердеби, Иса Машаяк төрөлгөндө Ирод падыша канчалаган көптөгөн 2 жашка чейинки эркек наристелерди өлтүрткөн. Ирод шайтандын жетегинде жашаган адам. Шайтан Ирод аркылуу ушул Кудайдын
куткаруу планын, адамзатты куткаруу планын токтотууга, бузууга аракет кылды. Бирок адам дагы, кырдаал дагы, шайтан дагы токтото алган жок, буза алган жок, өзгөртө алган жок. Жана эми Иса Машаяктын экинчи жолу келиши жөнүндө Кудай дүйнө жарала электе эле кандай пландаштырса, так ошондой аткарылат. Жана Кудайдын бул планын, Иса Машаяктын экинчи жолу келишин адамдар дагы, кырдаал дагы, шайтан дагы токтото албайт, буза да албайт. Адам каалайбы, каалабайбы, буга ишенеби, ишенбейби, Кудайдын планы ишке ашат. Ишая китеби 46 бөлүм 10 аятта Кудай мындай дейт: аягында эмне болорун мен башынан алдын ала кабарлап келе жатам. Али боло элек нерселерди мен байыркы замандан бери айтып келе жатам. Менин максатым ишке ашат. Мен эмнени кааласам, ошону жасайм дейт. Демек, Кудайдын планы, Кудайдын максаты сөзсүз ишке ашат. Кудайда план В деген жок. Адамзатта же шайтанда биринчи план ишке ашпай калса, экинчи планына өтүү деген, план Бга өтүү деген пландар бар. Бирок Кудайдын бир эле планы болот. Анын планы, анын максаты сөзсүз ишке ашат. Демек, Кудай сизди өзгөчө план менен, өзгөчө максат менен жараткан. Кудайдын сизди жана мени куткаруу планы дүйнө жаралганга чейин эле белгиленген. Жана Кудайдын планы Иса Машаякка ишенүү аркылуу, өзүнүн уулу Иса Машаякка ишенүү аркылуу бул дүйнөдөгү адамзаттын куткаруу. Бул жолду Кудай дүйнө жарала электе эле белгилеп койгон жана азыр ишке ашырып жатат. Урматтуу бир тууганым, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт. Мына ушул чындык сөздөргө ишенсек, анда Кудайдын сиздин жашооңузга болгон планы, дүйнө жарала электе эле белгилеп койгон куткаруу планы иш жүзүнө ашат. Эгерде буга ишенбесеңиз, анда сиз күнөөнүн жолун тандайсыз. Жана ким Кудайдын уулу Иса Машаякка ишенбесе, ага түбөлүк сот, шайтан менен бирге оттуу көлдө түбөлүккө кыйналат деп жазылган. Ошондуктан Кудайдын куткаруу планына кошулгуңуз келсе, анын уулу Иса Машаякка ишенип жана күн сайын Кудай менен тыгыз мамиледе болуп жашаганга аракет кылыңыз. Кудай батасын берсин, Кудай сизди сүйөт, Кудайдын сизге болгон өзгөчө планы, өзгөчө максаты бар.